Баткен шаарынын жашоочусу Азамат Абдыкадыр уулу 20 жашта. Ал 16 жылдан бери оорунун азабын тартып келет. Ушул тапта бел омурткалары кыйшайып, күн өткөн сайын оорусу күчөп жатат. Өз алдынча басканы менен көп кыймыл аракет жасай албайт. Эгерде көп убакыт ушундай абалда жүрө берсе, басуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калышы мүмкүн дешет дарыгерлер. Марал Тойчиева уулу менен кошо 16 жылдан бери оорунун азабын тартып келет. Эне жүрөгү үмүт үзбөй, уулунун сакайып кетүүсү үчүн бар күчүн жумшай турганын айтат. Уулунун мүнөзү оор, сабырдуу болгондуктан ооруганын дайыма жашыраарын белгиледи. Азамат келечекте ден соолугун чыңдап, өлкө үчүн салым кошсом деген ниеттери чоң дейт. Азамат быйыл Ош шаарындагы медициналык окуу жайды бүтүрдү. Ал ветеринар адистигин аркалап, бул тармакта ийгилик жаратууну максат кылып жатат. Учурда башкы маселе ден соолугун чыңдап, бутка туруу болуп турат. Асыл тукум балдар көбөйтүп, ветеринария жагына ишти алып барсам деп Баткенде. Азаматтын кыйшайган омурткаларын түздөө үчүн Турцияда өтө турган операцияга 60 000 АКШ доллары керектелет. Мындай каражат анын үй бүлөсүндө жок болгондуктан коомчулуктун жардамына муктаж. Жардам берүүнү каалагандар үчүн атайын эсеп ачылган. Эгерде сиз да жардам берүүнү кааласаңыз, экрандагы жазылып турган номерге байланышып, атайын эсепке каражат которсоңуз болот. Азаматтын үй бүлөсү сизден жардам күтөт.